Бүгін 2020 жылдың 29 октябры Жайыл ата коомунун офисине Кайыңды шаарынан Турсунай деген кызыбыз келип отурат. Мен болсо Жайыл ата коомундагы аялдар канатын жетектегенден мурда эле Кайыңды шаарында турганда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дайыма шаардан бир башка мамлекеттерден келген кийимдерди, анан былтыр дагы ушу Германиядан келген жана коробкада атайы балдар посылкага салып беришет экен да, ошону да Шайыр апалар бияктагы коомдогу эжелердин баардыгына ошондой жана балдар күнүнө карата тапшырылган. Бул жерден эме концерт болуп, клоундор болчу кийинип келип, балдардын багы көңүлүн көтөрүп. Анан мурдагы биз баягы угуп калдым, Сатыбай байке айтып калды. Ушинтип тиги көп балалуу общежитияда жашаган үй бүлөлөр бар экен. Анын үстүнөн тиги ош тараптан келип жумуш жок, кыйналышат экен деп, анан ошол унуккандан кийин менде мынакей балдардын мындай топулары бар. Кышка, азыр кыш болуп келатат. Балдар кыздарга мынакей мондайлардан калган болчу. 1-2 күн мурун костюмчум бар эле мектепке, аны эмеге берип койдум. Биякка кирген бир балага мынакей. Булар таштырып, сизге баа кыргыздар айткандай аманат да. Бул баш кийимдер. Мына ошол боюнча эле кармаңыз, кармап туруңуз. Анан бул дагы кыздарга ылайыктуу, мына этикеткасы менен жаңы мынакей. Анан кофта, өзүңүздөр ылайыктайсыздар. Анан бул спортивный ошо калгандардан ушул экен. Мурда да бирөөгө калтырып койдук эле. Анан колдагы балдарга шарик, анан оюнчуктар. Эми сиз өзүңүз дагы жакшылап тапшырып коет деген үмүттөнөбүз. Анан мен дагы өзүм главный бухгалтер болуп иштеп эле, анан колум кошо коомдук жумуштар менен буга көп эметпей калдым. Негизи убактым да жетпей. Дагы бир шарттар келип, ушундай эме болуп калса, сиздерге кайрылып аракет кылам. Баягы азыркы заманда эме да боорукер болуш керек да, адамдар бири-бирине карамдуу болуп, илгерки убакта баягы чай түгөнүп калса да биздин бала кезде ушундай болчу. Кошуна деле барып нанап келип эле тусап келип ушундай жашачубуз. Анан кийин ынтымактуу болчубуз да. Анан азыр дагы ушул кыргыздын ата бабалардын жакшы калган салттарын колдонуп, биз дагы ынтымактуу бололук, кайрымдуу бололук, заманыбыз тынч болсун. Эми сиздер дагы ушул балдар ушул кийимдерди кандай десем кийип чоңоюп, анан алар дагы кийинки эмелерге дагы кайрымдуу болот деген үмүттөнөмүн. Ден соолукта болгула, аста болсо көптөө болгонумду берип атам. Мен бул берген кийимдерди аманат берем. Өзүм ээлериме, өзүм балдарыма берем сиздерге. Анан эми тең бөлүшкөн жакта баары эле өзүңүздүн балаңыз кала албай, баягы кандай тиги 20 ашык үй жашайт дедиби? Негизи баягы Сатыбай ушинтип калды да. Көп жашайт. Анан өзүңүздөр барып анан жок дегенде баягы мындай да тең бөлүп эметкенди мен жакшы көрөм да. Бирөө алып алып эле, бирөө албай калып, эмеден ортоңордо дагы бир мындай болгон нерсе келишпечилик деле, анан кийин баягы таарынч ушундайдан чыгат да. Кыргыздар устукандан деле таарынабыз го. Анысы кандай аста болсо көптөө көрүп койгула. Анан эми өзүм барсам жакшы болмок, өзүм барып берсем дегем, анан убакыт деген тар болгондон анан кийин келип эле кетсин деп калгам. Ошол эми ыраазы болуңуздар.